Assalamu алейкум, амансыздарбы? Урматтуу тез жаранын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз жалындуу ысык салам айтабыз Кочкор Атадан. Бул жер кайсыл жер десеңиздер, Кочкор Атанын нефти чыгарган, нефти өндүргөн жайларындабыз. Мына ал жерлерде качалкалар иштеп жатат, нефти. Мына ылдыйрактарда бар, үстү жактарда дагы бар. Негизинен эле алыста иштеп жүргөн бир боордоштор, мына Ала тоону сагынгандар барбы? Кыргызстан өтө сонун болуп, жаз келип көрдүңүздөрбү? Мына ал мөңгүлөр турат, тоолор, көп жерлер көк жашыл болуп турат, көрдүңүздөрбү? Чөптөр чыккан, өтө сонун болуп. Эс алып кетиңиздер, мына биз менен чогуу болуңуздар. Биз сиздерге жаратылыштын сонун болгон бир көзүрмемдерин көргөзөлү. Андыктан сиздер бул видеону көргөнчө лайкты аябай басыңыздар дагы, биз менен чогуу көрүңүздөр. Жакшы нерселерди тартып берели сиздерге. Айрыкча ушу алыс жактарда көрүп аткандар, мына тоону сагынгандар, көрүңүздөр. Бул жерлерде көбүнчө чүкүрү дагы бар экен, мына көрдүңүздөрбү? Чүкүрүн дагы сагынгандар бар. Азыр эми баш багып атат экен, мына ортосундагы боткосу дагычы, көрдүңүздөрбү? Ал жерде дагы бар экен. Бул жагын уй жеп коюптур да. Ал жерде ташбака бар экен. Бир, экөө, үчөө экен ташбакалар. Аке, ташбаканы көрүңүздөр. Көрө электер дагы барбы? Көрө электер болсо лайктан басыңыздар. Анаке, жубай ташбакалар. Ал жерде азыр үчөө экен да. Мына чүкүрүнүн жанына келип туруп калыптыр. Бул дагы Алланын жаратканы да. Көрдүңүздөрбү? Азыр башын киргизип алышты булар. Мына ал жерден көргөзөйүн сиздерге. Баш чыгып турган. Ташбакалар дагы бар экен бул жерде де. Чүкүрлөр дагы эми баш багып чыгып баштаган учур экен. Биз дагы өйдөрактан тарталычы. Өйдөгө чыгып ылдый жактагы тоолорду да көрөлү. Биз ушул жолдон келдик. Кочкор Атадан чыгып нефти качалкаларды көрдүңүздөрбү? Ошол жерде бир нефти качалка, колум турган жакта дагы ошол жерлерде дагы бир нефти качалкалар бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мынакей жерибиз өтө сонун, Кыргызстан элибиз, жерибиз. Мынакей жаратылыштын коюну ушундай сонун болуп турган учуру. Сиздерге угултап угулбай билбейм, бирок мына чымчыктар дагы сайрап атат жаздын келиши менен. Мына ал жактарда дагы чүкүрлөр көп экен, Мына ал жерлерде өтө сонун.
Çukurunu қараңыздаршы. Oho, maşallah, bismillah. Mınaке. Hazır. Bugün geçirak bunu jeybiz. Келиңиздер, чогуу жейбиз. Чүкүрү. Бүгүн нафир роза кармаган элек ошону. Ошон үчүн жеп неме кыла албайбыз. Оозу ачканда жейбиз буюрса. Келиңиздер. Ал жерде боткасы да болот азыр. Боткосын да көрүңүздөр. Мынакей. Көпчүлүгүңүздөр деле билсеңиздер болот. Мынакей. 4-5 ел болуп калыптыр. Ушул эң узун дегенде кыйла болот да. Бир чыканактай көргөм мен өзүмчү. Анан одан да узундар бар дейт. Эми азыр булар эм көтөрүлүп аткан учурда. Мына ал азыр чүкүрү да өзү. Анан мына жерде көрүңүздөр. Мен бая бир чыканактай дейм, одан да узун экен. Мына көрүңүздөрчү. Азыр бул жерде ушул сөңгөк жатат да. Ушул чүкүрүнүн сөңгөгү экен. Булар былтыркы жылга тийишелүү дем. Ушундай узарганда ушундай чоң болуп калат экен, көрдүңүздөр. Мына алдында чүкүрүсү. 50 сантиметр чыгат экен да. Көрдүңүздөр, эң узуну. Ушул жерлерде жаткандар ушул жерде чуук болуп. Булар да катып калган. Катып анан акыры ушу чуук болуп курайт экен да. Кыргызстан өзү негизинен кооз жер, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Ала тоого болгон сүйүү дагы деле көз алдыңыздарда болсо керек. Айрыкча чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин мекендештер ушундай. Бизде жаз келди. Дагы эскертип айта кетелик. Ушул жерлерде нефт өндүрүлүп жатат. İşxanalar var. Görsеңиздер болот. Бул ошол ГЭСтен ал өтүп кеткен зымдар болсо керек, мына алчы. Электр мамычалары. Бул жагы Ош, Баткен болуп кетет экен да. Ушул зым. Ушу Кочкар атанын нефт өндүрүлгөн жанынан өтүп кетет экен. Мынакей күн азыр батып атат. Бул видеобуз 7 апрель күнү тартылып аткан учуру. Биз бул жактарда жакшы связь болбогондуктан Кочкар атага өзүнүн ылдый жакка айылга түшкөндөн кийин связь болгон жерде киргизебиз эми бул видеону. Ошого чейин тартып аткан учурубуз. Көпчүлүк учурда ушу шаарда иштеп жүргөндө дагы
Şu tog oyununa чыга албай калабыз. Сиздер дагы келип көрүп кетиңиздер. Мына ботко. Чүкүрүн бул жагын жап коюп туруп, ботко ушундай болуп өсөт да. Көбүңүздөр деле билсеңиздер керек. Жакшы комментарийлерден жазып, канча болот? Мынакей боткону. Алда бир сөңгө көрдүңүздөрбү? Ушул дагы. Жакшы ой пикирлерди калтырыңыздар. Мына бир далил катары көргөзүп кетейинчи. Ушул жактарда ботконун чоңдугу боюнча өтө чоң болот экен да бул жактардачы. Чүкүрүнүн боткосу деп ортосуна мынакей. Мына жерде азыр көрүңүздөр, мына чүкүрү чыгып атат да мынакей. Чүкүрү, мына чүкүрү. Мына ботко. Бул ошо былтыркыга тиешелүү да. Мына ушул деле элик чыгат да узундугу, көрдүңүздөрбү? 50 сантиметр. Мынакей. Мына ушул былтыркы боткосу, быйылкы боткосу мынакей. Азыр баш багып атат. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Келиңиздер, чүкүрү жеп кетиңиздер. Алла Тағала болгон сагынычты жазып кетиңиздер şu видеодон көрүп. Бул жактарда ышкын барбы билбейм, бирок кымыздырык. Ал үчүн толгон токой ойдөгө чыгыш керек болса керек. Бирок Кыргызстандын бардык жерлеринде эле бар, менин оюмчачы. Ал ушу мына чүкүрү канча сомдон болтат, канча үчтүгү 100 сомдон болтат деп уктум мен. Өзүм точно албадык го, биз эми мына азыр чоңдугу боюнча 450 да менин колумда турган. Ушундайларды 5-6 оны 100 сом дегендей деп атышты эле. Алгандар болуп атат экен. Келип өз местасынан да терип кетсеңиздер болот. Алла Тағала болгон сагынычты жайып, стресстен айылып, мына шаарда жүргөн айрыкча бир тууган боордоштор көрүңүздөр. Бул өндүрүп турулган өсүмдүктөр, булар көчөттөр, мисте жана ошондой эле бадамдар. Бадам кол менен эгилген болсо керек да буларчы, мына көрдүңүздөрбү? Өзгөчө болуп турат. Дагы кат арасынан эгилипчи. Мына бул жактар дагы ошондой. Эми бул жакты караңыздар, мына Алланын берген бир нематы да. Мына көрдүңүздөрбү? Какыраган жер болуп турат. Азыр жаздын күнү болсо дагы мындай сай аралаш кызыл тупурак болуп турат. Мына ошол жерлерде дагы мистелер бар да, мына. Ушулар мистелер. Бул жерлерде азыр
bir жарым ай, 2 айга жетпей уже кургакчылык башталат да. Алланын берген немат менен ушул жерлерде дарактар бар, көрдүңүздөр. Өсүмдүктөр өсөт. Мына жапайым мистелер дагы гүлдөп кадимгидей алышат да. Биз гүлдөгөн учурларда дагы көп келебиз. Алган учурларда азыр эми мына жаз маалы. Жаз маалында ушундай болуп турган учур. Көрдүңүздөрбү? Ал жерде да чүкүрү бар экен. Боткосы эми башпак атат. Эң узун ботко ушул окшойт да. Ушул экен, кыйла башпак калыптыр. Мына чүкүрлөр ушундай болуп узарып калыптыр. Келиңиздер чүкүр жейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз видеобузду ушун менен жыйынтыктайбыз. Көрүңүздөр, биз ушунча чүкүр тердик. Келип жеп кетиңиздер. Жакса видео жакса лайкты басыңыздар аябай. Кимде кандай ой пикирлер бар калтырыңыздар. Узундугу ботконун айтып өттүк, бул жакта канча узундукка чейин болот экен. Ким кайсы айылда жашайт, канча узундукта ботко болот, чүкүрлөр кандай болду. Кээ бирки жактарда азыр ысык да, кээ бирки аймактар. Ошол жактарда узунураак болушу да мүмкүн да эми. Ботко дагы узарып калышы мүмкүн. Азыр биз Кочкор Атадан тартып атабыз да бул видеону. Көрүңүздөр. Жакшы ой пикирлерди калтырып кетиңиздер. Урматтуу алыста иштеп жүргөн агайыны, эже карындаштар, ала тоого болгон сагынычты жазып, видеону көргөнчө мына ушул чүкүрүдөн жеп кетиңиздер. Сонун туздан малып жейбиз да, буюрса.